Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусуна Рестор! Ак калпак жана туу күнүнө арналган иш-чара Кадамжай шаарында мамлекеттик тууну көтөрүү азем менен башталды. Ага район акими Болоткан Байеке уулу баштаган мамлекеттик мекемелердин жетекчилери, Кадамжай шаарынын мэри Алтынбек Мурзажанов жана күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү катышты. Алгач мамлекеттик гимн жаңырып, андан соң туу 12 метр бийиктикке көтөрүлдү. Анан бүгүн мынакей эки иш-чараны бирге өткөрүп атабыз. Туумдагы 5 март Ак калпак күнүндө учурдан пайдаланып, баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен дагы чын жүрөгүмөн куттуктайм, урматтуу кесиптештер. Эми туу боюнча бир-эки сөзгө токтолуп кетейин. Урматтуу туугандар, урматтуу жетекчилер, мамлекетибизде 3 символ болсо, анын бириси биздин туубуз. Мамлекетибизде 7 миллион элибиз болсо дагы өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүз бар, урматтуу туугандар. Өзүбүздүн желегибиз бар, өзүбүздүн гербибиз бар, өзүбүздүн гимнибиз бар. Бул биз үчүн сыймык. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуулары ар дайым ушу мамлекетибиздин туусу желбиреп турсун, элибизде, жерибизде тынчтык болсун. Бул күнү ошондой эле кыргыз элинин улуттук баш кийими болгон ак калпактын мааниси да даңазаланды. Ак калпак ата бабалардан келе жаткан ыйык мурастардын бири. Ал кыргыз элинин кийим кечесинин ичиндеги эң ыйык жана урматтуу баш кийим катары эсептелет. Бойго жеткен балдарды ушундай кара кыюлуу, жашыл кыюлуу калпактарды кийгизип, бойго жеткен белгиси болгон экен. Андан кийин эр жеткен жар тандоого, кыз жандоого даяр болгон жигиттерибизди кыюусу кызыл калпак кийгенден байкашкан экендер. Ак калпак кийгендерди абройлуу, жанагы эл башкарууга даяр болгон мырзаларыбызды көрсөк болот экен. Биздин бул улуттук кийимдерибиз унутта калбаш үчүн Ырысбек Жабиров убагында ушул муундан муунга өткөрүлүүсүн баса белгилеп, ушуну сунушталган 2011-жылы расмий эмес түрдө белгиленип келип, иш-чаранын жүрүшүндө мамлекеттик символдордун бири болгон туу менен улуттук баш кийим ак калпакты бийик тутуу зарылдыгы белгиленди. Мындай иш-чаралардын негизги максаты жаш муундарды мекенчиликке тарбиялоо, өз элин жана жерин сүйүүгө үндөө экендиги айтылды.